Курандын мындай пайдалары тууралуу сүйлөшсөк. Бул дүйнөдөгү эң акыркы керемет бул Куран. Ыйык Куран аяттары шыпа экенине биз толук ынансак, ишенсек, ошондо Кудай шыпа берет. Куран китеп бар, бирок бул шыпа бербей деп койсо, Аллах шыпа бербейт анда. Радикальный көз караштагы адамдар каяктан чыгат? Куранда ошондой же аяттар бар мындай радикализмге чакырган. Ниети кара адамдар өзүнүн бир идеологиясын орундатыш үчүн мынтип айтылган деп бурмалаганга аракет кылышы мүмкүн. Ыйык китепте бир да жерине бир радикалга чакыра турган бир эчтеке жок. Бейишке болгон реклама мынчалык болбоду эле. Умтулгула. Чыныгы жомок тиги дүйнөдө да. Көрдүңүзбү? Жомокто Кудай жашоону Кудай берген да бизгечи. Демек бизде максат бул дүйнөдө эмне экен? Ошол жашоого даярдануу экен да. Мусулманга Кудай Таалам кыямат күнүнө жардам берет экен. Кыяматтын коркунучунан адамдар бутуна тура албай калган учурда Алла Таалам бул кишини эки бутуна тике кылып тургузуп коет экен да. Акыркы учурларда эми оорулар да көбөйүп кетпедиби? Врачтар өзлөрү жөнөтөт барып рухаячы адамдарга дем салдырчы. Жокто сеники медицинский эмес. Бул руханий жан дүнүйдөн ооруп калгандан кийин адам өзүн айыктыра албайт. Ичиндеги сыйкырды, көзгө көрүнбөгөн сыйкырды Куран эмне кылып атат? Күйгүзүп жок кылып жиберип атат. Курандын касиетин, машалла. Ассаламу алейкум, саламатсыздарбы урматтуу биздин катталуучулар жана көрүүчүлөр. Орозонун ыйык күндөрүнүн биринде сиздерге пайдалуу болсун деп баарыңыздар тааныган жандуу үнү менен, кырааты менен белгилүү болгон кааракебиз Нурмухамед каарыны бүгүн чыгырдык. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Жакшысыңарбы? Сонун биз чакырганыбыздын себептеринин дагы бири мурунку подкасттан кийин бүгүнкү күнгө чейин комментарий болобу же жекече номерге кайрылып элдер ошол Тоха сүрөсүнүн канчанчы аяты эле, мен ушуну колдонсом, мен ушундан пайда тапсам деген адамдар көптүгүн билип, анан экинчи бир себеби биз акыркы учурларда жанагы молдолорубуз деле, имамдарыбыз деле, Алла ыраазы болсун баарынан, ошол психология жагынан, суроо жооп жагынан, фатва жагынан көп кетип, бирок ыйык болгон Куранга болгон мээнет бир аз азайгандай сезилип, жеке менчүн ошон үчүн сиз менен ушул Курандын фазилеттерин, Курандын мындай пайдалары тууралуу сүйлөшсөк. Рамазан айы дагы келатат. Куран айы деп коет. Куранда айтылгандай. Ыйык Куран аяттар касиеттери деген темада сүйлөшөлү делик сиз менен. Бул сиз айтып аткан Тоха сүрөсүнүн 55 аяты болчу. Көпчүлүк адамдар бизден сурады, ошол сөлдү кетире турган кайсылдуу жарага ошол нерселерге депчи. Чындыгында альхамдулилля мына ошол сөлдү кетире турган аяттарды окуп бизге келип, же болбосо биз дагы ошол 55 аятты окугула, дем салгыла үйдө балдарыңарга деп ошо сөлүнө деп жатып, балдарынын сөлдөрүн түшкөндөрүн ата энелер көп бизге алып келишти да. Машалла, бул акыйкат нерсе. Жашоо практикабызда көп нерсени колдонобуз. Эми мунун мааниси баягы мындай да. Эмне үчүн бул сөлдү кетире турган аят болуп калды? Себеби дегенде Аллах Таалам бул 55 аятта Астагфирулла минха халакнакум. Биз ошол нерседен жаралдык, топурактан. Ва фиха нуайдукум. Кайрадан ошол топуракка кайтарып барабыз. Ошол жерге көмүлөбүз. О минна нухриджикум таратун ухра. Кайрадан дагы бир жолу ошол топурактан өнүп чыгабыз деген аят да. Ошон үчүн бул нерсени мен дайыма айтам, ошол атайын жанагындай сары топурактар болот. Гүл бото сыяктуу, ошого дем салып туруп анан кийин сөлгө эмне кылат, мындай шыбайт да, мына бир аз чаңын. Ошентип анан кийин сөл түшөт. Бул акыйкат нерсе, бул жылдар бою, кылымдар бою илгертен биздин чоң мындайча айтканда Куран менен айыктырган рухаячы устаздарыбыз кылып келген нерсе. Бүгүн сиз менен биз ушул Куран касиеттери, Куран кандайча деңгээлде, бизде мындай да көпчүлүк адамдар Куранды баягы ресторанга барып Куран окуп коюу, өлгөндө окуп коюу, четверткүнө жит чыгарып коюу, Куран окутууга чакыруу, Куран окутууга чакырып коюу, ушундай нерсеге эле пайдаланып калганбыз да, мында ошол нерсе менен эле чектеп койгонбуз. Же болбосо өлгөндөргө. Негизи эле Куран бул акыркы муъжиза да, акыркы чудо, акыркы керемет. Бул дүйнөдөгү эң акыркы керемет бул Куран. Ошол Курандын ичине баардык касиеттер айтылган, ошонун тегерегинде иншаллах биз сиздер менен сүйлөшсөкпүз деп келдик.
Анан эми бул бир эле мага келген суроолордун дагы бири, акыркы учурларда эми оорулар дагы көбөйүп кетпедиби? Сөлдөн тышкары бул папиллома деген оорулар дагы көбөйүп кетиптир. Анан ошондойду да кетиреби менден сурашат да, Нурмухамед кары сизби дегендей кылыпчы. Анан ошол суроого дагы кыскача жооп кетсек. Бул папилломаны мен билбейт экенмин, ошону кетирбей. Бирок эми бул папиллома деген бул нерсе бул дененин любой жерине чыгат экен да. Мисалы үчүн сөл деген ошол бир гана кол, ушул буттарга же колдорго көбүнчө чыгып кетет го. Анан ошону укса болот да, анан же папиллома кээ бир учурда жана жыныстык жакка да чыгып кетет экен. Эми ал жактарга мен билбейт экенмин бул нерсени. Себеби мен ойлоп атам, ушул эле аятты зикир кылып Кудайдан дуба кыла берсе, Аллах өзү шифа берүүчү. Эми азыр оорунун түрү көбөйүп кетти негизи. Бирок биз ошол жана Тоха сүрөсүндөгү айтылган аят, бул ар бир Курандын аяты өзүнүн бир ооруга же бир нерсеге касиети бар да. Мисалы ошол Тоха сүрөсүнүн 55-аяты бул ошо сөлгө окула турган деп атайын касиети ошондо деген да. Жанагыны биз билбейт экенбиз ал нерсени чындыгында. Эми дуба кылыш керек да бул жана Кудайдан. Эми андан тышкары мисалы үчүн адамдар баягы өтүшүп кеткенден кийин келип атат. Өзүңүз айткандай Куран бар жокко шифа, даба, анан кийин бар жоктон сактачу эмеспи? Анан сактануу үчүн мисалы үчүн сиз өзүңүзгө деле кайрылуучулардын көбү ошол эле баягы эле кара дуба, ошол эле баягы окутуп коюу. Анан эми ошондон сактануу боюнча баарыбыз эле айтабыз. Келмелерди айтып жүрүп, зикирлер кылып жүрүп, бирок мындай точечно айтсак, кайсыл аяттар менен өзүн сактанса болот? Бул жерде хадистерде айтылган кадимкидей эң негизгиси Аятал Курси. Аятал Курси жөнүндө өтө катуу хадистер бар. Бакара сүрөсүндөгү жанагы эң акыркы 285-86 аяттары хадистерде келген. Ихлас, Фалак, Настар жана Курандын көпчүлүк ушул аяттары бар. Мындайча айтканда, Курандын ар бир сүрөсү, Курандын ар бир аяты ар бир нерсеге өзүнүн касиети бар. Иншаллах азыр убакыт бир аз жетишип калсак, айтып бергенге жетишкенге аракет кылабыз. Бизде мындай да, эң күчтүү Курандын баардык аяты күчтүү. Баардыгы. Бирок ар бир окуяга түшүрүлгөн аят бар да. Бир окуя болуп атканда же бир окуя болгондо, мисалы үчүн ошого жараша түшүрүлгөн аяттар бар. Ошол ар бир аяттарды өзүнүн касиети менен эмне кылабыз? Окуйбуз да. Мисалы Куран касиеттери бул сүрөлөр. Мисалы сүрөлөрдөн баштасак, Фатиха сүрөсү. Фатиха сүрөсү бул баш ооруга шифа, эң биринчи. Баш ооругандар Фатиха сүрөсүн көп окуш керек. Мындай да, биз качан гана Кудайга ишенсек, Аллах ошондо бизге ыйман берет. Туурабы? Бул ишенди деп. Ичибизден ишенбей, калп эле сыртыбызда мен мусулман бирок Кудайга ишенбейм десек, Аллах ыйман бербейт да. Дал ошондой эле Куран аяттары шифа экенине биз толук ынансак, ишенсек, ошондо Кудай шифа берет. Бул Куран китеп бар, бирок бул шифа бербей деп койсо, Аллах шифа бербейт анда. Бир көрөйүнчү десе, ички дүйнөгө карап турат да. Аллах Таала миналлаху алимун бидати судурун аяттарды көп айткан, ички дүйнөнү көрүп турат. Эми Фатиха сүрөсү бир касиети толтура. Мен кыска айтып кетейин. Фатиха сүрөсүнүн касиети бул баш ооруга шифа. Эң биринчи. Экинчиси, ким Фатиха сүрөсүн окуп жүрө турган болсо, бул дүйнөдөгү арзуу тилектерине жетет экен да. Бул дүйнөдө Фатиха сүрөсүн окуп, көп дуа кылсак, Аллах Таала бул дүйнөдө арзуу тилектер, эмнени арзыйсыз, арзуу кыласыз жашоодо. Ушул нерсеге жетсем, эң себеп ошол. Жана ооруганга шифа экен. Түшүнүктүбү? Экинчиси бул Бакара сүрөсү. Бакара сүрөсү бул уй сүрөсү деп аталат, бирок бул негизи именно ошол жиндерге каршы сүрө да бул. Ошон үчүн Бакара сүрөсүн биздин көпчү рухиячы алымдар айтат, Бакара сүрөсүн койгула депчи, жин шейтандарга каршы үйдү тазалаганга же өзүңө рухугула деп. Бакара сүрөсүнүн ичинде эле ошол ичинде баягы хадисте келген эки чоң ушул аяттар айтылат. Аятал Курси жана Аманар Расул. 85-86 аяттары мына бул боюнча дагы азыр айтып кетем. Бакара сүрөсү бул үйдө жин шейтандарды кубалай турган сүрө экен да. Мунун касиети. Бирок Бакара сүрөсүнүн ичинде дагы аяттар бар. Ар бир өзүнүн аяттарынын касиеттери бар. Ошону бир кыскача айтып кетейин. Аятал Курси. Ким Аятал Курсини үйдөн окуп чыкса, үйгө кайтып келгиче 1000 периште кайтарат экен. Караңыз, машалла. Ким Аятал Курсини үйгө окуп кирсе, үйгө берекени алып келет экен. Ким Аятал Курсини окуп жатса,
эртең мененкиге чейин периштелер кайтарып жатат экен, сак салам амандыкта. Биз ар бир намаздан кийин эме аятал курсини окуп атпайлыбы? Ар бир намаздан кийин ким аятал курсини окуса, ал киши менен бейиштин ортосун өлүм гана тосуп турат дейт да. Болбосо ачык дейт да. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн бул аятал курсинин эле ушундай бир кыскача касиеттери, машалла. Бул аятал курси боюнча дагы өзүмдүн эле жашоодо практикада көп нерселер болгон. Мен мурда подкасттарда айтып берген бул нерсени, касиети өтө чоң. Анан Амана Расул. Бакаранын 285-86 аяты боюнча да пайгамбарыбыз хадисинде айткан, ошол Бакаранын ушул 2 аяты бар. Ким эртең менен же кечинде окуса, шайтандын жамандыгынан алыс болот деген. Шайтан жин эмес, шайтандын шайтан жол албайт деген. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн бул ушундай касиеттер бар. Ар бир аяттын касиеттери бар. Эми Бакара сүрөсүн вообще биз жин шайтандарга каршы дей турган болсок, мисалы Бакара сүрөсүндө дагы бир аят бар. Сыйкырланып калган аял менен күйөөсү экөөсүн окуш керек. Бакара сүрөсүндө бир аят бар. Фаятаалламуна минхума ма юфаррикна би байнал мар'i ва завжи. Аял менен күйөөнүн ортосун ажыратуу үчүн түшүрүлгөн сыйкыр, бул эң биринчи сыйкыр дейт да. Демек аламга түшүрүлгөн эң биринчи сыйкыр эмне экен? Үй бүлөнү ажыратуу экен. Мына ушундай сыйкыр түштү деп Алла таалам Куранда баяндап кетет. Мына ушул аятты аял менен күйөөсү окуса, сыйкырдан ушу сыйкырлаганы чечилет. Ушундай аят бар. Андан үчүнчүсү бул Али Имран сүрөсү. Али Имран сүрөсү бул инсан карыз болуп кетиши мүмкүн да. Мүмкүн. Бүгүнкү күндө көпчүлүгүндө ошондой жагдай. Азыр пайгамбарыбыз саллаллаху дуасы бар да. Ва наулу бика мин галабатиддейн. Кудайым, үзүлбөгөн карыз барбы? Биринин артынан бир чоңойгон карыздар бар. Ошодон сактагын мени деп пайгамбарыбыз дуа кылган да. Бул карыз жаман. Хадисте келет, бул карыз түндө уйкусуздук, түнкүсүн уйкусуздук, күндүз кыжалатчылык деген карызы бар адам. Ошон карыз жаман нерсе. Адамды стресске салып коет, түнкү уйкусун жоготот, күндүзгү жашоого болгон маани максатын жоготуп берет, күндүз кечке маанайы жок жүрөт. Ошол. Демек, бул Али Имран сүрөсүн ким окуп жүрө турган болсо, бул узун сүрөлөр. Бул жерде эми мындай да, Бакара сүрөсүн, Али Имран сүрөсүн, ошо Фатиха сүрөсүн бир нече жолу окуш керек. Бир нече жолу, өзүнүн 40 жолу, 20 жолу, 10 жолу, 7 жолу, 11 жолу деген өзүнүн эмелери бар. Ошончо жолу окуп, демек Али Имран сүрөсүн биз бир нече жолу окусак, же дайыма окуй берсек, ошол карыздан кутулат экенбиз да. Аллах анан мунун дагы бир касиетине күтүлбөгөн жактан рызык ачат дейт. Көрдүңүзбү? Проблемаңды чечет жана жаңы жактан рызык берет. Ооба. Аллах таалам баягы ваярзукуху мин хайсу ла яхтасиб дегендей күтүлбөгөн жактан рызык берет. Көрдүңүзбү? Бул Али Имран сүрөсү. Мен кыскача айтып кетейин. 4-үнчүсү бул немеси? Ниса сүрөсү, аялдар. Аялдар сүрөсүндө дагы өтө көп аяттар, касиеттүү аяттар көп. Бирок аялдар сүрөсүнүн касиети ким дайыма окуп жүрө турган болсо, жубайлардын ортосунда ынтымак пайда кылат экен. Жубайлардын ортосунда ынтымакты пайда кылат экен. Көрдүңүзбү? Азыр кыяматтын белгисинен ажырашуу көп болот деген. Азыр каждый второй эле третий айлана ажырашып атат. Негедир бизге келгендердин кимден сурабы? Ажырашып кеткем. Же ажырашып атам, на грани турабыз. Же ажырашып кеттик уже. Же ажырашкым келип атат. Бир гана ушул тема менен келип калышты да. Көрдүңүзбү? Демек, Ниса сүрөсү, аялдар сүрөсүн окуу менен эки жубай ортосунда эмне кылат экен? Ынтымакты бекемдейт экен иншаллах. Демек, бул Курандагы мына ушул 4-сүрөнүн Ниса сүрөсүнүн пайдасы. Бул үстүртөдөн мен касиеттерин бири-биринен касиетин өтүп кетип баратам. Андан кийин 5-чи бул Майда сүрөсү. Майда сүрөсү дастуркон деп айтылат. Бул ким Майда сүрөсүн, дастуркон сүрөсүн окуп жүрө турган болсо, анда мунун ошо дастурконунда береке болот экен. Дастуркону мол болот экен. Алла таалам дастурконун берекелүү кылып көбөйтүп берет экен да. Атына заты жарашканчы, ошондой. Бул эми Майда сүрөсүнүн өзүнүн бир касиети. Бул жер Майда сүрөсүндө дагы багы Иса пайгамбардын касиеттери дагы айтылып кеткен. Али Имран сүрөсү менен Майда сүрөсүндө. Бул ал жакта дагы өзүнчө бир жетишип калсак айтып берем. 6-чы бул Анам сүрөсү.
өзүнчө бир дагы бир касиеттүү сүрө. Инсан бул жашоодо бир кыйынчылыкка туш келип калат да. Мисалы, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир хадиси бар. Эгерде кайсыл бир мусулман кыйынчылыкка туш келип калса, экинчи мусулман келип, ошол кыйынчылыгын чогуу жүгүрүп жүрүп бүтүрүшүп берсе, Алла таалам ошо жардам берген мусулманга Кудай таалам кыямат күнү ушуна жардам берет экен. Кыяматтын коркунучунан адамдар бутуна тура албай калган учурда Алла таалам бул кишини эки бутуна тике кылып тургузуп коет экен да. Алла таалам коркпой турганда тике кылып тургузуп коет экен. Демек, Ан'ам сүрөсүнүн өзүнүн бир касиети дайыма окуп жүрө турган болсо, бүтпөгөн иштер бүтүп кетет экен да. Кээ бир кишилер бар да, бүтө албай жүрөт, айлап, созулуп Алла таалам бүтпөгөн иштерин бүтүрүп коет экен. Бул Ан'ам сүрөсүнүн өзүнүн бир касиети. Андан кийин ушул жерде Ан'ам сүрөсүнө ой келип кетти да. Көп айтат го, мен үйлөнүп алайын дейм, бирок бутка тура элекмин дейт го. Бул дүйнөдө дагы анан кыяматта да бутка туруш үчүн көбүрөөк Ан'ам сүрөсүн окуш керек экен да. Жашоодо мындай да, жашоодо иш бүтөт. Бүтпөгөн иш жок, иш бүтөт, бирок кээ бирки ушул иштер бар, бизге көп келет да. Ушул иштерим бүтпөй атат, кыйналып атам, мынча жыл болду, ушуну бүтүрө албай атам деген нерселер бар да. Жол ачып бер. Эми жол ачып бер деп келбейт, бирок негизи ушундай иштерим кандай артка эле кетип атат депчи. Айтып атканым көпчүлүгү жол аччыларды издеп жүрө беришет го. Ошонун ордуна андан көрө Ан'ам сүрөсүн окуңуз. Ан'ам сүрөсүн окусаңыз көптөн Алла таалам иншалла ишиңизди оң жактан чечип берет. Сиздер жазып туруңуздар, сүрөлөрдө айтып атат карке. Араф сүрөсү бар. Кыяматта Кудай билет ким кайсы жакка, бирок дайыма окуп жүрө турган болсоңуз, мунун да бир касиети ошол кыяматтагы азаптан Кудай таалам сактайт экен да. Мунун ошондой бир өзүнүн касиети бар экен. Ошон үчүн Араф сүрөсүндө дагы бул жанагы мааниси, адамдар, кээ бирки адамдар болот, кыяматта бейишке киргендер бейишке кирип кетет, тозокко киргендер тозокко кирип кетет, ортодо калып кеткендер да болот да. Не туда не болчу. Ошол жөнүндө айтылган сүрө бул жерде. Бул аятта дагы баягы биздин ата бабалар бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт деген сөздү макал кылып ушул Араф сүрөсүндө бир аяттан алган да. Ошон үчүн бул жерде да ушул аятты ким окуйт, Куранда ошол Араф сүрөсүндө бир аят бар. Кургакчылык келип калат го. Кургакчылык келип калып, анан кийин жамгыр жаабай, кургакчылык келип ушундай болгондо, ушул эл ушул аятты көп Араф сүрөсүндөгү ушул аятты көп окуй турган болсо, Кудай таалам мол түшүм жаан чачын берет экен да. Мында бир касиети ушундай да. Бул окуяларда келген. Бул Араф сүрөсүнүн өзүнүн бир касиети, жанагы ичиндеги Куран аяттарындагы касиеттери көп да, аябайчы. Андан кийин бул Анфаль сүрөсү. Анфальде бул олжолор деп айтылат. Олжолор сүрөсүндө, Анфаль сүрөсүндө Кудай таалам ким бул сүрөнү окуп жүрө турган болсо, бул дүйнөнүн акыреттин жамандыгынан алыс болот экен да. Инсандар жамандыкка душар болуп калат, же жамандыктан алыс болгубуз келет. Демек, бул дүйнөдө биз Анфаль сүрөсүн дайыма окуп жүрө турган болсок, биз анда жамандыктан алыс болот экенбиз. Бул дүйнөдө акыретте дагы. Эми бул айтылып аткан нерселер баягы үстүртөдөн айтылып атат, баягы убактыбызга жетип калалы деп, убактыбыз бүтүп калбасын деп. Ар бир Курандын ошо сүрөлөрдүн мына кыскача касиеттери, кыскача аяттардын касиеттери, мисалы, аяттардын касиеттерин айта турган болсок көп, түгөнбөйт эми, биринин артынан бири чыга берет, бирок сүрөлөрдүн касиеттерин айтып баратабыз биз үстүртөдөнчү иншалла. Андан кийин бул Тобо сүрөсү. Куранда бардык сүрөлөр неме менен башталган, бисмилля менен. Ушул Тобо сүрөсү бисмилласыз башталган. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп айтылбайт, жөнүндө айтылып келет. Мунун эми сыры бир гана Кудай билет. Ар ким рухиячы алымдар ар ким ар кандай мындай толкование кылат, талдап, ушундай деп, бирок негизи мунун сырын Алла билет. Мисалы, Куранда Ясин деген сүрө бар, Хамим деген сүрө бар, деп Хамим менен башталат. Жана Бакара Алиф Лам Мим деп башталат. Мисалы, Аль-Имран тоже Алиф Лам Мим деп тамгалар менен башталат да. Ясин сүрөсү эки тамга менен башталды, Ясин. Бирок мунун Кудай таалам улуу Курандын жүрөгү болгон
Курандын жүрөгү болгон бул Ясин сүрөсүн эмне үчүн Кудай таалам эки тамга менен, я тамга менен, син тамгасы менен баштады? Аллахын өзүнө гана таандык белгилүү нерсе да, бул өзүнчө сырдуу нерсе. Ошон үчүн ошол сымал эле Тобо сүрөсү дагы эмнеге бисмилласыз башталган, эми Аллахын өзүнө таандык нерсе. Бирок Тобо сүрөсүн ким окуп жүрө турган болсо, анда бул дүйнөдө Кудай таалам ал инсандын муктаждыгын чечип берет экен, муктаждыгына жетет экен. Дайыма көп-көптөн окуса Тобо сүрөсүн, анда Алла таалам не кылат экен, анын муктаждыгын чечип берет экен. Ол Тобо сүрөсүнүн касиети. Андан кийин Юнус сүрөсү. Биз билебиз, багы Юнус сүрөсү өзү Юнус пайгамбардын намына түшүрүлгөн сүрө, Юнус пайгамбар деп. Бул сүрөдө сүрөнүн касиети душмандан Кудай сактайт экен. Дайыма Юнус сүрөсүн окуп жүрсөңүз, Кудай таалам сизди душмандан сактайт. Ким душман экенин көрсөтүп коет экен да. Жанында кайсыл душман жүрөт, ошону көрсөтүп коет экен. Ушул нерседе дагы мисалы үчүн көпчүлүгү сактайт дегенде кандай сактайт? Аны алыстатып коебу же өзү менен өзү жок болуп кетеби? Кээде адамдын өзүнө деле даанышмандык болуш керекпи? Бул жерде мындай да, Юнус мисалы Юнус сүрөсүн окуп жүрсөңүз, Алла таалам сиздин жаныңызда кайсы душман жүрөт, бир жол менен көрсөтүп коет экен да, ар бир жол менен. Жашооңузда ушул душман сенин жаныңда жашооңдо жүрөт деп бир окуя кылышы мүмкүн, же бир нерсе болушу мүмкүн, же бир нерсе кылып ошол душмандын чыныгы жүзүн ачат экен да. Анан кийин Кудай таалам көрсөтүп коет экен. Юнус сүрөсүн окуп жүрүп душмандан сакталат экенсиз, алыс жүрөт экенсиз. Жана бул Юнус сүрөсүндө бир аят бар, муну көпчүлүк мусулмандар билет. Юнус алейхиссалам мүмкүн эмес жерден чыгып кеткен да. Билесиздер, киттин ичинен чыккан. Алла таалама кайрылып дуа кылган аят бар. Ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ залимин. Муну ким окуп жүрө турган болсо, мына ошол Кудай тааламдагы мүмкүн эмес жерден мүмкүн кылып Кудай таалам чыгарып коет экен да. Эми бул аяттын өзүнүн хадиси. Эми караңыз. Бул жерде Курандын ичинде Юнус алейхиссалам ушул дуаны айтып отуруп чыкты. Мүмкүн эмес жерден кутулуп чыкты. Ошол дуаны Кудай таалам бул Куранга киргизип койду. Көрдүңүзбү? Закария пайгамбар Кудайдан жалынып жалбарып картайгыча бала сурады. Аллах ошол кабыл болгон дубасын Куранга киргизип койду. Мындайча айтканда, Курандын ичинде кабыл болгон дубалар бар. Пайгамбарлардын кабыл болгон дубаларын Курандын ичине киргизген. Дагы бир касиет. Мындайча айтканда, Куран Аллахтын сөзү дейбиз го. Ал жерде пайгамбарлардын дагы дубалары камтылып кеткен. Ооба. Пайгамбаркени Кудайга үнү жеткен булардын. Кудайым деп, Аллахым деп жалынып жалбарып үнү жеткен. Анан ошол Алла таала мына Закария пайгамбар эй Мухаммад пайгамбар ушинтип дуа кылды өмүрүндө. Ушинтип бала сурады, ошол дубасы кабыл болду деп Куранга киргизип койду да. Демек биз ошону окушубуз керек да. Бул дагы бир касиети, мен азыр айтып калдым. Буга жетебиз иншалла, азыр мен жетейин, анан айтам. Демек Юнус пайгамбардын кабыл болгон дубасы кирген бул жерде, окушубуз керек. Бул душмандыктан сактайт экен. Андан кийин Худ сүрөсү. Худ сүрөсү бул урматтуу туугандар, инсан билбейт эртең эмне болот, Куранда Аллах таалам эртең эмне болорун билбейсиң дейт турабы. Дайым окуп жүрө турган болсок, кырсыктардан алыс болот экенбиз. Жана мен айттым го, ким аят ал-Курсини үйдөн окуп чыкса, келгиче баледен сак болот деп. Жин шейтандардын балелеринен. Түшүндүңбү, көрдүңүзбү? Өзгө көрүнбөгөн деген. Мисалы үчүн Куранда бир аят бар, бул машинага отургандагы дуа. Атайын ошол дуа бар, машинага отурганда, ошондо бир транспорт, мындайча айтканда, сапарга чыкканда отура турган бир техникага чыга турган болсоңуз, анда окуйсуз. Самолетко, вертолетко, машинага, автобуска. Ошол дуаны окуйт бардык мусулмандар. Субханаллази саххара лана хада деген, мына ошол дуаны окуп, машинанын дубасын окуп чыга турган болсоңуз, мунун касиети, сиз сапарда жеткенге чейин Аллах таалам сизди бардык баледен, кырсыктан сактайт. Көрдүңүзбү? Бул бир аяттын касиети. Бул жерде болсо Худ сүрөсүн айтылып атат. Худ сүрөсү бул жалпы жашоо турмуштагы.
баардык жашоо турмуштагы сизди үй бүлөңүздү Кудай таалам баардык кырсыктардан сактайт деп атат. Бир касиети ушул экен да. Бирок Худ сүрөсүнүн ичинде дагы өтө көп аяттар бар. Окумуш катуу күчтүү аяттар бар. Ошолор ар бир окуяга жараша түзүлгөн. Мунун дагы өзүнүн бир аятын хадиси бар. Андан кийин Худ сүрөсүнөн кийин бул Юсуф сүрөсү. Юсуф пайгамбарыбыздын наамына түшүрүлгөн сүрө. Баардыгыбызга маалым, Юсуф пайгамбар алейхисалам жөнүндө дагы кинолор тартылган. Баарыбыз көргөнбүз, окуясы өтө сонун, адамды ыйлатат. Ким муну окуп жүрө турган болсо, бул дүйнөдөгү саамаганына жетет экен да. Саамаган максатына, эңсеген максатына жетет экен, дайыма окуп жүрө турган болсо. Көрдүңүзбү? Анткени Юсуф пайгамбарыбыз алейхисаламдын саамаган максаты бар эле. Жашоодочу. Атасын көрсөм деген. Атасын да ошондой сагынмама. Ортодо Кудай таалам буларды 40 жыл сынап, 40 жылдан кийин көрүшүп атат. Көрдүңүзбү? Бирок акыбети өтө жакшылык менен Юсуф пайгамбарыбыздын акыркы ошол акыбети жашоо турмушу өтө бактылуу өмүр сүрүп өтүп кетишет да. Демек, иншаллах дагы бир касиети мына ошол саамаган эңсе максатына жетет жана жашоо турмушунун эң акыркы өмүрүнө чейин акыбети жакшылык менен бүтөт. Мына касиет өтө чоң. Юсуф пайгамбарыбыздын сүрөсүн окуп жүрүү бул өтө чоң нерсе. Анан дагы бир нерсеси бар. Ким Юсуф сүрөсүн дайыма окуп жүрө турган болсо, Алла таалам анын жүзүн адамдарга сүйкүмдүү кылып коет. Красавчик кылып коет. Же болбосо татынакай кылып коет, нурлуу кылып коет. Адамдарга жагымдуу кылып коет да. Алла таалам ушундай бир касиет берген бул сүрөгөчү. Ошон үчүн иншаллах Юсуф сүрөсүн дагы дайыма окуп жүрүш керек экен. Бизде насип өтүп калып 5 түшүп калсак да Юсуф пайгамбардын чырайы болот делет. Баса. Азыр эстетпедиңизби? Мен унутуп калыптырмын. Юсуф Алла таалам 10 сулуулукту жараткан болсо, ошонун бир сулуулугун Кудай таалам бул дүйнөгө чачты дейт да. Ошол бир сулуулук менен адам атадан кыяматка жашап келатат дейт. 9 сулуулукту Юсуф пайгамбарыбыз көргөн. Ошон үчүн Юсуф пайгамбарыбызды сулуулугун парданын сыртынан көргөндө адам аялдар мас болуп калган. Анын сулуулугун көрүп. Баягы союз туруп атып, колдорун кесип койгон. Колдорун кошо туруп алганда, бирок ооруганын сезген эмес да. Анын Юсуф пайгамбарыбыздын сулуулугуна мас болуп калышып, колун багы кесип алышып, ошо ооруганын сезген эмес булар. Бүгүнкү красавчиктер унчукпай эле отурсун анда. Алар жүрөсүн. Демек, мына Юсуф эркектер, сиз айтмакчы, багы эркектер бейишке чыгып калса, Юсуф пайгамбардын сулуулугундай красавчик болушат экен. Аялдары болсо, хор кыздан да сулуу болот дейт. Хор кыздарды Кудай таалам өзгөчө берметтен жараткан. Жалтылдаган берметтен деп айтылат Куранда. Жана анын хадисте келет, анын бир баягы түкүрүгү бул дүйнөнү бал кылып берет деген да. Бал, сууну бал кылып берет. Көрдүңүзбү? Кандай жаралган кыздар да. Бейишке түшүп калган кишиге, мусулманга ошондой татынакай жубайы берилет. Өзүнүн аялы түшүп калса, өзүнүн аялы андан да сулуу болот. Бейишке болгон реклама мынчалык болбоду эле. Умтулгула. Дайыма булар бизде мисалы үчүн кыздар турмушка чыкканда кыз бойдон турмушка чыгат, анан келин болуп калат, туурабы? Анан апа болот. Аркы дүйнөдө келин апа болбойт. Аркы дүйнөдө түбөлүккө кыз бойдон калат. 18 жашта деп. 18 жашта кыз бойдон калат. Эч качан келин болуп калбайт, кыз болот. Эркектер 33 жашта. 33 жашта. 34-кө чыкпайт, 35-ке да чыкпайт. Кыздар 19-га да чыкпайт, 20-га чыкпайт. Кудай таалам ошол жашты берип түбөлүккө. Эми бул бейиштин темасы өзүнчө бир кереметтүү нерсе. Мен мурда бейиштин темалары боюнча Куранда азыр ошол сүрөгө да жетебиз. Ошол нерселерди окуялар айтып берсем, могу кичине жинди болуп калды деп да айтып жүрүштү меничи. Себеби дегенде, бул Курандагы аяттар да жомок, чыныгы жомок тиги дүйнөдө да. Көрдүңүзбү? Жомоктогудай жашоону Кудай берген да бизгечи. Демек, бизде максат бул дүйнөдө эмне экен? Ошол жашоого даярдануу экен да. Лиябулувакум айюкум ахсану амала. Кимиңердин амалыңар жакшыраак болот. Ошого урутасыңар деп атат. Көрдүңүзбү? Эми бул Юсуф сүрөсү. Андан кийин Раат сүрөсү. Кудай таалам Раат күн күркүрөө сүрөсүндө ким ушул сүрөнү окуп жүрө турган болсо, бир касиети бул ошол адамды жин
жиндердин, жин перилерден адамды анан үй бүлөсүн, бала чакасын жиндерден, жин перилерден сактайт экен. Ким дайыма көптөн окуп жүрө турган болсо, Раат сүрөсүндө. Эми Раат сүрөсүндө дагы бир аят бар. Негизи сен таза болсоң, мен таза болсом, коом таза болот деген сөз бар. Туурабы? Исхак Разаков улуу инсаныбыз айткандай. Бирок бул каяктан алынган? Бул Курандан алынган. Алла Таалам ар бир коомдогу адам, ар бир коом өзүнүн ички дүйнөсүн оңдобосо, мен алардын жашоо турмушун оңдобойм деген. Көрдүңүзбү? Ушул эле Курандагы ар бир аяттардан биздин ата бабаларыбыз эмне кылган? Макал кылып чыгарып берген. Кудай деген кур калбайт деген Курандагы аяттан Кудай ата бабалар бизге макал кылып берген. Эмне үчүн Кудай деген кур калбайт деп айтылат? Анткени Куранда айтылып атат: мени эстесең, мен сенин жаныңдамын дейт. Ошон үчүн Кудай деген кур калбайт деген сөз да. Көрдүңүзбү? Биздин ата бабалар өтө акылдуу болгон. Кыргыздын ата бабалар өтө акылдуу болгон. Ар бир хадистен, ар бир аяттан макал кылып, кыска нуска кылып жеткирген. Эртең кечке башта отурбай, кыска нуска кылып жеткирген. Демек, ушул үй бүлөлүк немени сактап калыш үчүн жин перилерден Кудай Тааламдасына ошо Раат сүрөсүн окуп жүрсөк, анан жалпы ушул ар бир адам оңолом десе, Раат сүрөсүндө бир аят бар. Ошол аятты окуп жүрө турган болсо, иншаллах, бул аят Раат сүрөсүнө келет, бирок белки Инналлаха ла югайру ма бикум хатта югайру ма бинфусихим деген сүрө, аят бул башка сүрөдө келет. Бул башка сүрөдө келет, бирок негизи эле айтып атам. Бирок Раат сүрөсүндө бир аят бар. Бугу ким ушул аятты окуп жүрө турган болсо, Алла Таалам анын жүрөгүн ыйманга бекемдеп коет дейт да. Мисалы, пайгамбарыбыз алейхиссалам дуа кылган: "Таббит кулубана аля диника" депчи. Мына ошол жүрөктөрүбүздү, жүрөк эң маанилүү нерсе да, денедеги. Пайгамбарыбыз айткан, инсандын денесинде бир муштумдай болгон эт бар. Кайсы ошол эт бузулса, бүт дене бузулду. Ошол эт оңолсо, бүт дене оңолду деп. Бул жүрөк да. Ошол жүрөгүбүздөгү ыйманды бекемде Аллахым, динге бекемдеп кой деген дуа кылган да. Көрдүңүзбү? Мына ушул аятты ким окуп жүрө турган болсо, Курандагы Раат сүрөсүндө атайын бир аят бар. Эми бир узунураак, кичине кайра эметип убакытты кыскартып, демек анын жүрөгү ыйманга бекемделбей жатса, анда ушул Раат сүрөсүндөгү аятты окуш керек экен. Жин перилерден алыс болот экен. Бул эми өзүнүн Раат сүрөсүнүн бир касиети. Андан кийин Ибрайым сүрөсү. Ибрайым сүрөсүнүн дагы бир касиети, бул Ибрайым алейхисаламдын окуясын дагы алып көрсөк, пайгамбарлар тарыхында алып окуп көрсөк, Куранда дагы Ибрайым алейхисаламды отко ыргытышкан, туурабы? Эй от, Ибрайимге саламат бол деп Алла Таалам буйруган. Ибрайимди отто күйгүз алган эмес, алейхисалам пайгамбарыбызды. Жана башка да душмандар болгон. Ким ушул Алла Таалам бардык душман Ибрайим алейхисаламды бүтүндөй болуп көрбөгөндөй ошол падышалардын баары ошол маалдагы душмандардан Кудай Таалам пайгамбар сактаган. Демек, Ибрайим алейхисаламдын сүрөсүн биз ким окуп жүрөбүз, душмандардан Кудай сактап, душмандардын үстүнөн өйдө кылып коет экен да. Даражасы. Ооба, душманга тебелетпейт экен. Даражасын Аллахтын анасын душмандардын үстүндө үстөмдүүлүк кылып коет экен. Бул дайыма Ибрайим пайгамбардын дубасын окуп жүрөбүз. Жана андан кийинки сүрө бар, Хижр. Береке. Бир касиети. Тапканына береке берет экен. Дайыма окуп жүрө турган болсо. Муну 21 жолу окуйт деп айтылат, рукуясылардын эмесине, бирок инсан канча окуй алат? Кудайдан үмүт кылып окуса, мына ошол жашоо турмушуна береке берет экен. Азыркы учурда көрүп атабыз, бизге көп келишет аябай. Иштейм, тытынам, табам, жакшы табам. Бирок каяка кеткенин билбейм дейт да. Жок дейт. Берекеси жок дейт. Демек, Хижр сүрөсүн биз эмне кылышыбыз керек? Көп окушубуз керек экен. Береке дегенди дагы түшүндүрүп кетсек да, мисалы береке десе көпчүлүк эле акчага келип такалап,
эме кыла беришет го, ушул акча эле болуш керек, ошондо береке депчи. Бирок биз көрүп жүрбөйбүзбү? Акчасы көп деле, бирок бөлөк жагынан берекеси жок адамдар көп. Мисалы убактысынын берекеси жок, негизи эле. Ошондон келип анан кийин ден соолугунда деле береке болуш керек. Туура. Жашоо турмушунда үй бүлөдө береке болуш керек дегендейчи. Жалпысынан ошо Кудай Таала муну жашоо турмушуна бул инсандын жашоосуна эмне берекени насип этет экен. Алла алып койгон болсо кайра берет экен да. Нахл сүрөсү, Аарлар сүрөсү. Аарлар сүрөсүндө Кудай Таалам ким муну окуп жүрө турган болсо биринчи касиети мындай ооруларга шыпа экен. Бул сүрөнүн касиети. Көрдүңүзбү? Окуп жүрүш керек экен Аарлар сүрөсүнчү. Андан кийин Исра сүрөсү. Андан кийин Тоха сүрөсү, андан Мариям сүрөсү, андан кийин Анбия сүрөсү, бул пайгамбарлардын эмеси боюнча Хадж сүрөсү. Эми азыр айтып берсек, бул кичине узунураак болуп кетет, өтө көп да негизи. Мен ушул Курандагы сүрөлөрдүн, мен жана айтып кеттим го, душмандан сактаган дуа бар, эме сүрө бар деп. Мисалы да, Юнус сүрөсү. Куранда дагы бир аят бар, Нух сүрөсү. Нух сүрөсүн ким окуп жүрө турган болсо 101 жолу деп да айтылат, бирок ким канча окуй алса. Бирок эң жакшысы ошол 101 жолу окуш керек, бир нече күн, ошол өзүнүн тартиптери бар. Ким окуп жүрө турган болсо, чындыгында Алла Таала аны баардык душмандан сактайт экен да. Жин шайтандар эң биринчи биздин душман тура, ошолордон. Андан кийин көрө албаган ичи тар душмандар болот. Алла Таала ошолордон сактайт экен да. Аларды алыс кылып коет экен. Алар алыстайт экен. Алар өзүнүн жүзүн ачат экен да, ким экен. Акмактыгынын бетин ачылат экен да. Алла Таала ошону көрсөтүп койгон. Анан мен жана айтып атпайсызбы? Береке, ырыскы. Көпчүлүк адамдар ошол акчага эле такалып калган да. Негизи бул береке, ырыскы бул ошол баладагы ырыскы. Баладагы береке. Убакыттагы ырыскы, убакыттагы береке. Көрдүңүзбү? Убакыт өзү ырыскы. Бирок Алла Таала анын ошо ырыскыдан берекени алып койсо, адам эчтекеге жетишпей, убакыттан берекеси жок, кыйналып жашайт. Дал ошондой эле Кудай Таалам дагы бир сүрө бар, бул Вакыя сүрөсү. Биз жана айттык го, Дастуркон сүрөсү, Дастуркону мол болот депчи, көбөйөт Алла Таалам. Берекеси. Дагы бирөөсүн айттык, берекенин жолу ачылат деп. Вакыя сүрөсү дагы өтө күчтүү сүрөлөрдүн бири экен да. Баягы окуяда келет, ошол бир чоң буга чейинки адамдар өзүнүн эки кызына мен Вакыя сүрөсүн таштадым деп таштап кеткен да. Ушул окуса эч качан ырыскыдан кем болбойт депчи. Ошол Вакыя сүрөсү бул көбүнчө бейишти, мен жана айтып кеттим го, сиз бейиш жөнүндө сөз кеттик го, ошол бейиш жөнүндө өтө катуу сүрөттөлгөн. Хор кыздар жөнүндө, кимдер түшөт ал жерге, түшкөндөн кийин эмне дарактардан жешет, эмне шараптардан ичишет, кандай мөмөлөрдө отурат, жан баштап отурушабы, кантип отурушат, баардыгын Кудай Таалам бейишке түшкөн инсандын жашоосун ушул сүрөдө кенен сүрөттөп берген. Андан кийин бейишке түшпөй калса эмне болот, анын баардыгын дагы Кудай Таалам эмне кылган, ошол жерде сүрөттөгөн. Вакыя сүрөсүндө. Демек, ошол Вакыя сүрөсүн окуу менен дагы инсан эмне кылат экен? Жашоо турмушуна ырыскы чакырып, береке чакырат экен да. Көрдүңүзбү? Ар бир сүрөнүн өзүнүн касиеттери бар. Ошол эле майда сүрөлөрдүн аяттарынын касиеттери бар. Эми мындайча айтканда, Вакыя сүрөсү менен биз бул жашообузга бир аз бейиш киргизет экенбиз да. Ооба, ошондой. Дастуркон сүрөсү менен, жана Майда сүрөсү менен, ошол Вакыя сүрөлөрү менен биз өзүбүзгө эмне ырыскыны, берекени чакырат экенбиз. Эми жакшы ниет жарым ырыс деп коет. Мисалы, кыргыздын сөзүн караңыз, жакшы ниет жарым ырыс деген сөз, инсан жарым ырысын тытынып табат. 50%. Тытынды тапты. Бирок ага толук 100% ырыскы келе элек. Жарымысын бул жакшы ниет кылып табат экен да. Жакшы ниет дайыма жакшы. Ошон үчүн жакшы ойлоп, пейлиңди түздө деген сөз ошол бекер сөз эмес да. Иннамал амал бинният, пайгамбар саллаллаху алейхи айткан, ар бир ниет амалга жараша. Ниетти түзөп туруш керек экен да. Жакшы ниет кылып турсак, чакырат экенбиз ырыскыны. Жарымысын. Көрдүңүзбү? Ошентип ички руханий жан дүйнө дагы жакшы ниет кылсак, ички руханий жан дүйнө эмне болот экен? Оңолот экен да. Калган жарымысын иншаллах эртең кечке инсан тытынып иштеп атып табат. Эми бул жерде ошол
Куран сүрөлөрүнүн касиеттери өтө көп негизи. Ар бир сүрө өзүнүн мындайча айтканда касиеттери бар. Аяттардын дагы. Аны айта берсек өтө убакыт көп талап кылынат. Мен кыскача айтып атам. Анан мына жакында Кудай буйруса Рамазан айы келатат. Рамазан айында Алла Таалам Куранда бул ушундай ыйык китеп Рамазан айында түшүрүлдү. Анан ошолдо берде суроо бар. Эмнеге? Эмнеге чындап эле? Худаллиннас. Адамдарга туура жол үчүн. Адамдарды туура жолго салыш үчүн. Бул ыйман жагынан дагы, ырыскы табуу жагынан дагы, береке табуу жагынан дагы, ден соолукту кароо жагынан да, үй бүлөнү багуу жагынан да, бардыгынан неме экен да, худан экен да, машалла. Туура жол экен. Яди бардык жактарга, жолдорго жол көрсөтөт экен. Үй бүлөнү кантип караш керек? Куранды ачып караңыз. Жол көрсөтүлгөн. Аялга кандай мамиле кылыш керек? Куран. Күйөөгө, ата-энеге. Ата-энеге кандай мамиле кылыш керек? Балдарга кандай тарбия бериш керек? Куранда көрсөтүлгөн. Уруп сабаш керекпи? Же башкача жолу барбы? Бардыгы көрсөтүлгөн. Ырыскыны кантип табыш керек? Жума намазды кантип окуйбуз? Жума намаздан кийин каяка барабыз? Кандай кылабыз? Бүт мындайча айтканда урматтуу бир тууган, ошол Алла Таалам Куранды, Куран китепти Рамазан айында түшүрдү. Неге? Анткени худаллиннас. Адамдардын жашоосун туура нукка буруш үчүн. Инструкция для жизни деп коелу. Жашоосун эң туура инструкциясы. Мисалы, машина айдаганды сиз через инструктор аркылуу үйлөнөсүз. Китептер инструкция аркылуу үйлөнөсүз. Үйрөнбөсөңүз отурган бойдон аварияга учурайсыз. Бул жашоодо да ошондой. Ошон үчүн пайгамбарыбыз өзү хадисте айткан, кимдин жүрөгүндө Куран жок болсо, ал талаада ташталган үй сыяктуу деди. Эмнеге? Анткени талаадагы ташталган үйдү жин шайтандар ээлеп алат экен да, биздин үй депчи. Эч ким жашабаган үчүн. Ошол сымал эле Курандын кимдин жүрөгүндө Куран жок болсо, бул жүрөктө Куран жок экен деп жин шайтандар ээлеп алат экен дагы. Инсанда ошондо анан кийин агрессия, раздражение, Кудайга нааразы, жашоого нааразы, кайдыгерлик күчөйт экен. Көрдүңүзбү? Ошолордун сыпаттары. Анан акырындык менен ошентип баягы шайтан анын толугу менен ошол жүрөктү ээлеп алат экен да. Көрдүңүзбү? Эми айта берсе, Куран касиеттеринин өзүнүн касиеттери өтө көп. Мен да бир нерсени иншаллах кошуп айткым келип атат. Курандын ичинде тандалынган сүрөлөр бар, тандалынган аяттар бар. Ар бир орууну, ар бир аятты, ар бир сүрөнү тандап туруп бир нече жолу окуп, анан бир ооруга шыпа кылып окуш керек да. Ошондой. Же бир бакытка тиленип окуш керек. Аллахым. Мисалы, жөнөкөй нерсе, Мариям сүрөсүндө бир аят бар. Ким ошол аятты жаш жубайлар окуп жүрсө, ортосунда ажырашуу болбойт экен да. Экөө тең окуш керек экен. На грани ажырашып атабыз дегендер дагы окуш керек экен. Мага көп келет, бүгүн деле келди, күнөө келишет. Вроде бы аялым жакшы иштейт, мен деле жакшы иштейм, иштеп атабыз. Уруша турган деле маселе жок үйдө. Болбой эле урушуп атабыз. Жөнүнөн мунун сөзү мага жакпайт, менин сөзүм буга жакпайт. Ошо түрт болуп эле урушуп кетип атабыз. Балдардын көзүнчө ооба. Анан балдарга тарбия. Экөө күнөөгө урушат, балдарга тарбия. Ата-эне балага тарбия бербей эле аларды псих кылып бүтө турган болду да. Балдары психически ненормальный болуп калат да, ата-энесин уруша бергенин көрөрсө. Нормалдуу көрүнүш болуп калат. Жашоодо ушундай кайталай бериш керек экен деп. Бир тааныш бала айтат, бир жолу келсем, балам мектепте кичинекей балам тамеки чегип отуруптур дейт. Башка бир чаптым дейт. Эмне тамеки чегип отурасың десем, сен деле тамеки чегип отурбайсың деп. Атасын көрүп турган. Көрдүңүзбү? Балага тарбия. Ошон үчүн бул нерсе эки жаш жубайдын ортосун ынтымакка сала турган аят Мариям сүрөсүндө. Бул сүрөнүн тафсиринде дагы мынтип айтылат. Алла Таалам бул аяттын тафсиринде да айтылат. Алла Таалам Жибрейил алейхиссаламга буйрук берет экен. Эй Жибрейил, мен тетиги пендени сүйүп калдым. Жакшы көрүп калдым. Сен дагы сүй. Жана бардык периштелерге айт, бардыгы сүйсүн деп. Көрдүңүзбү? Эми ушул нерсеге келип такалабыз.
бардыгыбыз биз көкүрөк каккалаган мусулманбыз деп эсептейбиз да. Мисалы үчүн азыр кимден эле сурабы, сакал койгон мен мусулманмын деп кыйын эметет да мисалы. Сайдын аркы бетинде бейиштин ачкычын алып эле күтүп турат. Ошо. Өзү эле бейишке кире тургандай эле ошону мусулман болуп эле. Бирок пайгамбарыбыз алейхисалам мындай деген да. Алла Таалам Куранда айтып атат: "Эй Мухаммед, сен айткын пенделерге, мусулмандарга. Аллах силерди сүйүшүн каалайсыңарбы? Ооба. Анда мени ээрчигиле" деди. Ушинтип айткын деди. Эй мусулмандар, Аллах силерди сүйүп калышын каалайсыңарбы? Фаттабиуни юхбибукумуллах. Сүннөт. Ошондо мени ээрчигиле, анда пайгамбарды Мухаммедти. Ошондо юхбибукумуллах, Аллах силерди сүйүп калат ошондо. Эгер чыныгында Кудайдын силерди сүйүшүн. Биз пайгамбарды кантип ээрчийбиз? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан хадистен. Мейли, башка жанагындай укмуш сонун хадистер бар да, эми укмуш хадистер бар, машалла. Аны жашоого киргизе турган болсоң, сен алтын мусулман болосуң да. Мейли, аларды кое туралы. Бир эле хадиске амал кылып жашайлы. Бир эле хадиске. Бир хадис. Болду, башкасын эле кыла албайт экенбиз. Тил менен сүйлөйбүз, бирок амал менен кыла албайт экенбиз. Жөн эле кыйын чыга беребиз. Бирөөгө кыйын үйрөтөбүз, өзүбүз кылбайбыз. Бир аль-муъмин айнама вакаанафа. Мусулман, чыныгы мусулман. Кайсыл жерде болсо, ошол жерде пайдалуу деди. Машалла. Көрүңүз, адамдар сизден пайда алып атабы же зыян алып атабы жүргөн жериңизде? Сизден зыян тапса, тилиңизден, колуңуздан, бутуңуздан. Кандай? Эгерде сизден адамдар пайда алып атса, машалла, иманга келип, динге келип, жана башка дагы илим билим алып, баардык ушул мусулмандар, баардык адамдар сизге келип ыраазы болуп сизден пайда алып атса, машалла. Анда сиз бул аятка, бул хадиске амал кылып атасыз. Ушул ар бир мусулман кайсыл жерде, ошол жерде болсо, пайдалуу болсо, ошол чыныгы мусулман деген. Демек, ушул эле хадиске амал кылып жашай турган болсок, анда биз чоң ийгиликке жетип атабыз да. Бул жерде баса белгилеп кетиш керек. Пайгамбарыбыз айткандай, бул мусулман болобу, мусулман эмеспи, баардык адамзаттын, жан жаныбарлардын жанында зыян келтирбесең деген сөз да, чынбы? Ооба, кайсы жерде болбосун, ооба. Не только ошо мусулмандарга, жалпы адамдарга. Негизи, чыныгы мусулман, ошончо айттым да, кайсыл жерде болсо, ошол жерде мусулман. Ошол жерде пайдалуу деди. Жерге дагы, элге дагы. Кайсыл, мына пайгамбардын да бир сүннөттөрүнүн бири, эгерде бир кайсыл сахабаларды бир мамлекетке жөнөтсө, тилин, каада салтын, алардын мыйзамын үйрөтүп анан жөнөтчү. Барганда аларга ыза келтирбеш үчүн. Көрдүңүзбү? Демек, биз дагы кайсыл бир мамлекетке бара турган болсок, алардын тилин үйрөнүп, өзүбүздүн тилде барып сүйлөп, алардын кыжырын келтирбейчи, же болбосо алардын мыйзамын бузуп, алардын кыжырын келтирбей, каада салтына шек келтирип, бул мусулмандын сыпаты эмес. Биз мусулмандар ошо баргандан кийин ошолордун мыйзамын, каада салтын урматтап, сыйлап, тилин сыйлап, ошолордун менен оорулушуп, жуурулушуп жүрүшүбүз керек. Көрдүңүзбү? Бул чыныгы мусулман сыпаты. Жана башка улуттар дагы бизге келе турган болсо, ушундай болуш керек. Биздин тилибизди сүйлөп, кыргыз тилинде, биздин дилибизди сыйлап, ыйманыбызды, динибизди сыйлап, каада салт, үрп адатыбызды сыйлап, биз менен оорулушуп, жуурулушуп жашаш керек да. Ошондо ынтымак пайда болот. Ошондо ошол башка жактан келген улуттарга кыргыздардын дагы сүйүүсү артат. Ошентип литааруфу байнакум. Алла Таалам силерди улут кылып жараттым, бири-бириңердин сый урматыңар ашыш үчүн, таанышыш үчүн, мамиле кылыш үчүн деди. Касташыш эмес, душман болуш эмес да. Көрдүңүзбү? Ушул нерсени биз элге туура түшүндүрүшүбүз керек да. Демек, бул да пайгамбардын сүннөтү да. Көрдүңүзбү? Ошого иншаллах бул бир эле хадиске амал кылып жашасак, инсан же фитналуу заманда унчукпай жүр, же жакшы сөз сүйлө деди. Азыр бизде фитналуу заман. Кудай сактасын да. Бир саатта сизди каралап коюш мүмкүн интернетте. Бир саатта сиз интернеттен авторитет болуп кетишиңиз мүмкүн. Ошондой заманда жашап атабыз.
Ошон үчүн ушул фитналуу заманда унчукпай жүрүш керек. Жакшы сөз сүйлөй албасак, жакшы сөз сүйлөсөк бир гана ошол Кудайды мактаганга эмне жетсин, туурабы? Бизди жараткан эмне бизди мына карасаңыз, азыр сизге бирөө келип $100,000 берип койсо кандай сүйүнөсүз, туурабы? $200,000 берип койсо кандай сүйүнөсүз? Өмүр бою эстен чыкпайт да ал киши. Өмүр бою ошол кишини мактап өтөсүз да. Машалла, көргөндө бетинен эле. Бирок Аллах таалам $100,000 баасы жетпеген. $1 миллион баасы жетпеген. $1 триллион баасы жетпеген бизге Кудай таалам өмүр берди. Убакыт, ден соолук. Акчага сатып алгыс көз, кулак, бут, почка, бөйрөк мындайча айтканда бүт ушу мүчө берди. Акчага сатып ала албайсыз буну. Бир падыша сатып алып бере албайт. Байлыгы менен. Бардык дүйнө жүзүндөгү падышалар да сатып алып бере албайт. Мүмкүн эмес. Бирок ушул жакшылыкты берген Кудайды эмнеге биз мактабайбыз да, мисалы үчүн? Эмнеге биз мактабайбыз? Демек, жакшы сөз эртең кечке юсаббиху лиллахи ма фис самавати ва ма фил ард. Аллах тааланы асман менен жердин ортосунда бардык макулуктар не кылат экен? Зикир кылып макташат экен да. Тал, терек, күн, ай, жылдыз, аяттар келет бул боюнча да. Периштелер, чымчыктар, жаныбарлар бардыгы. Мен кээде ойлоп койдум, мансап ээлерин мактагандай биз Кудайды кача ошончолук мактап турсак, биз бейишке кирип кетсек керек эле. Ошон үчүн айтылат да баягы Курандын эң биринчи түшүрүлгөн, эң биринчи башталган аят Альхамдулиллах Роббил аламин. Эң биринчи Куран ачылганда эле эмне болот? Альхамдулиллах деп башталып атат. Кудайга мактоолор болсун. Аламдарды жараткан. Демек, мына ошо шүгүрчүлүк менен, Аллахты мактоо менен биз чоң ийгилик жетет экенбиз да. Канчалык Аллах таалам хадис кудус айтып атпайбы? Ким мени мактаса өзүнүн ичинде, эстесе, мен анын өзүнүн ичимде эстейм дейт. Ошол пендени дейт. Элестетиңиз, Аллах сизди өзүнүн ичинде мактап атат да. Эстеп атат. Ким мени адамдардын чогулушунда эскерип мактаса, андан да жакшыраак болгон чогулуш периштелердин жамаатында мен ошол инсан менен мактанам дейт. Көрдүңүзбү? Ошол пендем менен мактанам дейт. Демек, биз бул жашоодо сүйлөйт десе эле, ойноп сүйлөсөң да ойлоп сүйлө деген бул жөн сөз эмес да, кыргыздын сөзүчү. Сүйлөйт десе эле бадылдап эле көрүн нерсени сүйлөй бербей, биз ошол Кудай берген олисана ва шафатейн, Кудай таалам бул тил менен эки эринди жараттым дейт да. Эмнеге? Быдылдап эле башка ушак политикабы? Жок. Аллахты макташ үчүн. Кудайды макташ үчүн. Алланын тафаккару фил халқилла, Кудай тааламдын жаратылган нерселерин көрүп, ой жүгүртүп, о машалла деп таңгалып, ошон үчүн бул Кудайдын берген жакшылыктарын эстеп, биз Кудайды мактаганга эмне жетсин да. Аллахым депчи, сен мына берип атасың, күнүгө жашоо рызкы берип атасың, Кудайым, ден соолук берип атасың деп Алланы мактаганга эмне жетсин. Ошон үчүн дайыма иншаллах мен чакырат элем, политика, анан болбогон ушак бирөөнүн жашоосун не кыласыз? Анткени өзүңүздүн жашооңузда эле машаллах, Рамазан айы лааллакум таттакун. Балким силер Кудайга жакыныраак болуп коркуп каласыңарбы? Такубараак, жакыныраак болуп каласыңарбы Кудайга деген үмүттө? Алла таалам бир ай орозону парыз кылдым дейт. Орозодо баардыгы тыйылат. Ошол эле ичип жүргөн адам ичпей калат, тамеки чегип жүргөн адам тамеки чекпей калат, насфай, наркотика жана башка бүтүндөй жаман плас нерселерди кылып жүргөндө тыйылат дагы. Рамазан айында машаллах жакшы амалдарды кылсамбы деген жолго түшөт дагы. Балким ошол нерсеге жан дүйнөсү бир айдын ичинде көнүп кетип, анан ыйманга чыгып кетеби деген үмүттө Кудай таалам орозону мына 2 айды бизге насип кылган экен да. Намаз тууралуу да сурап кетсем, мисалы үчүн жакында мен эсиме келип кетти азыр. Эки адамдын талашып атканын угуп калган жерим бар. Мисалы бирөө айтат, эми биз Кудайдын алдына келгенде мындай жакшы кийимдерибизди кийип келишибиз керек. Мындай чоңдордун алдына кандай жасанып барсак, Кудайдын алдына да ошентип барышыбыз керек десе, экинчиси жок, Кудай мен жүрөгүм көрсө болду. Мен мындай бар болгон ушу деп келе берем деген кайсыныкі туура? Намаздын сырткы парызы бул ошо сиздин окуган жериңиз таза болуш керек. Нажасаттан. Анан сырткы сиздин кийимдериңиз таза болуш керек. Нажасаттан. Демек, эми бул жерде мындай да. Сиз чындыгында
өзүңүзгө окшогон пенде менен жолуккан баратасыздағы эң мыкты кийимдерди кийинип келесиз. Мисалы даярданып. эң мыкты сонун кийимдерди кийесиз, даярданып, машалла. А сиз баардык ааламдардын падышасы болгон Алланын астында ошол мыкты кийимиңизди кийип намаз окуганыңыз бул намазга болгон, ибадатка болгон сый урматыңыз. Куранда да келет го, мына ошол Алланын астында ибадатта эң жакшы кийимиңерди кийгиле. Ичкиле, жегиле, бирок ысырап кылбагыла деп. Ошон үчүн бул мен айтарым, ибадатта эгерде үйүңүздө жакшы кооз кийимиңиз болсо, эң жакшы кийимдериңиз болсо, ошо ибадатка болгон сый урматты колдонуп, ошол нерсе жакшы кийимдериңиз менен окусаңыз деп чакырат элем да негизи. Бирок ички дүйнөгө карайт, Кудай таалам. Ички дүйнө албетте баягы Алла үчүн болуш керек. Алла үчүн болгондон кийин ошол нерсени сиз сыртыңыздан дагы ошону мындайча айтканда тастыктап, амал жүзүндө дагы көрсөтүп койсоңуз жакшы болот деп ойлойм да. Мисалы Куранды адиси катары сурап кетсем, бар жок эле аалымдардан болобу, мына акыркы учурларда уксаң, жумшактыкты талап кылат. Ислам жумшак дин да. Жумшак мамилени, кимге болбосун жакшы мамиле кылууну. Бирок мондай терс көз карашта, мындай радикал дейли, радикальный көз караштагы адамдар каяктан чыгат? Эгерде Куранда ошондой же аяттар бар мындай радикализмге чакырган? Жок, андай аяттар жок Куранда. Болгон эмес, болбойт дагы. Куранда ар бир түшүрүлгөн аяттар бар. Ал өзүнүн окуяга жараша түшүрүлгөн. Кээ бирки адамдар, баягы ниети кара адамдар ошол Куранды бурмалашып, мына көрдүңбү мааниси мынтип айтылган деп туруп, өзүнүн бир идеологиясын орундатыш үчүн мынтип айтылган деп бурмалаганга аракет кылышы мүмкүн. Ошондой нерсени пайдаланып, элдин башын айландырган. Бирок негизи Куран бул жалпы инсанга мээрим, жашоолоруна рахмат, туура жолду көрсөтүлгөн китеп боло турган болсо, бул китепте үтүр точкасына чейин бир катачылык жок, бир кемчилик жок, эч кандай бир идеология жок. Өзгөрүлгөн да эмес, өзгөрүлбөйт дагы. Бул түбөлүккө сакталат. Аллах муну өзүм сактайм деген. Мына ушул ыйык китепте бир да жерине бир радикалга чакыра турган бир эчтеке жок. Тескерисинче, ошол туура эмес жолго жүргөн инсанды туура жолго чакыра турган аяттар көп кездешкен. Пайгамбарыбыздын хадиси бар. Ислам кыяматтын жакындаганда ушул ислам дини 73 топко бөлүнүп кетет. Ошонун 72 тозокко, калганы бирөөсү гана бейишке деген. Ахле сунна вал жамаа. Бирок Кудай сактасын, андай агымдарга, башка радикалдарга эмес, Алла таалам өзүнүн ушул туура жолунан адаштырбасын. Биздин айтарым ушул жалпы көрүп жаткан кыргыз элибизге, биздин ата бабалар эч качан адашып да кеткен эмес, адашып бир агымга да кирип кеткен эмес. Кылымдар бою ушул ислам менен, ыйман менен жашап келишкен, бирөө дагы адашкан эмес. Эч качан. Тарыхта жок андай. Мен атам ислам менен жашап келип адашып кетиптир деп. Ушул агымга кирип кетиптир деп. Жок. Агымда болгон эмес мурда. Биз да ошол таризге өтүшүбүз керек. Бир да агымга эмес. Мен жана айттым го. Пайгамбардын жолун жолдогон мусулмансызбы? Аллах сизди сүйүп калышын каалайсызбы? Келиңиз анда. Жок дегенде пайгамбардын бир хадисин аткаралы. Зыян келтирбейли. Кайсы жерде болсо ошол жерде пайдалуу. Келиңиз, сизден только пайда алалы. Келиңиз, только сизден только пайда чыксын, зыян эмес. Ошондо сиз точно мусулман, пайгамбардын артынан эрчиген мусулман болсуңуз. Бир эле хадисти жашоодо адамдар ушул хадисти жашоосуна орундата албайт дагы. Өзүнүн башындагы чытырман тикенек басып кеткен тикенектүү токойду көрбөй, бирөөнүн башында өсүп келаткан жашнакай гүлдү кыя чабат. Көрө албастык менен. Көрдүңүзбү? Өзүнүнкүнчү, өзүнүн ким неметет? Ким өзүнүнкүн тикенектерин кыркат? Көрдүңүзбү? Ошон үчүн кайсыл мусулман мен пайгамбарды ээрчим десе, анда жашоо турмушта хадистерге амал кылып жашайлы. Ошондо биз пайгамбар болгон сүйүүнү көрсөтөбүз. Мисалы үчүн акыркы учурларда соц тармактарда көбөйүп кетпеди? Мынча жолу, мисалы үчүн 500 жолу же 5000 жолу же 40 000 жолу мону окусаң мындай болот деген ошолордун канчалык мындай далилдүү?
зикирди айтып атасыз, зикирлердичи. Баягы туура негизи Адкарус сабах валь маса деген китептер бар. Эртең менен кечке окулчу дубалар деген, коргонуучу. Ошол коргонуучу дубаларда бүт карап көрсөңүз, баардык жерлерде 3төн деп келет. Хадистерде 3төн деп келет. Анан ошого мен ойлойм, баягы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи жалган айтпайт да. Мисалы үчүн ошол эле зикирлерди мынча жолу. Бисмиллахиллади ла ядурру ма исмиhi шей'ун фил арди ва фис самаи ва хува самиул алим. Аузу би калиматиллахи таммати мин шарри ма халак. Ушул окшогон зикирлерди, коргонуучу дубаларды ким эртең менен 3 жолу, кечинен 3 жолу окуса, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам асман менен жердин ортосундагы бир дагы нерсе зыян бербейт деди. 3 жолдан. 3 жолдан. Ошон үчүн мен ойлойм, ушул 3 жолудан пайгамбарыбыз көрсөтүп кеткен, ушул 3 жолдан окусак, мисалы үчүн хадис, ким Ихлас сүрөсүн 3 жолу окуса, толук Куранды хатым деген. 3 эле жолу окудуңуз, Куранды хатым кылдыңыз деген жооп берип атат. Көрдүңүзбү? Ал 100 жолу окушуң керек, 300 жолу окушуң керек деп адамды кыйнаган жок да. 3 жолу окуй деп атат. Эми ал адамдын өз эрки деп ойлойм. 1000 жолу окуйбу, 5000 жолу окуйбу, ал убактысы болсо окуй берсин. Зыян эмес. Бирок сөзсүз түрдө баардык нерсени чыштап коюп эле 5000 жолу окуп отура бериш керек, а башка жумуштарыңыз калып кетпей. Андай нерсе жок. Ошол хадистерде келет 3 жолдан деп. 3 жолу окуңуз, машалла. Аллах сизди дубаңыз кабыл, зикир кабыл болот. Эми акыркы учурларда бул көп көйгөй жараткан, мисалы сизге дагы көп келишсе керек, балдардын ошол сүйлөй албай, сүйлөөсү кечеңдеп аткан, балдарга кандайдыр бир Курандын кайсы аяттары пайдалуу? Бул бир өзүнчө бир оорулуу тема. Аябай. Аутизм деген бир оору бар. Бул аутизм көпчүлүк мага алып келишет, балам аутизм экен деп. Мен карап текшерип көрүп, баласы аутизм эмес, жөн эле баягы иншалла Кудай буйрса жакшы адам боло турган эле бала да. Көпчүлүк энелер ыйлап келет. Мен ушул врачка алып бардым эле. Балаң адам болбойт, бүттү, ошо бүттү, муну эч качан адам болбойт деп кетирет, аутизм деп. Аутизмди дарылаш өтө кымбат. Өмүрүңдү өзүң сатсаң да акчага жетпейт агачы. Өтө кымбат дарылаш. Ишо жакшы болуп кетсе, жакшы болбойт дагы. Анан аутизм менен ооруган бала Кудай билет, ал айыгабы, айыкпайбы. Бул Кудайдын өзүнүн колундагы нерсе. Бирок ошол биз көпчүлүк адамдар ошол медицинага барганда аутизмди эле жүрөгүн чүрүп эле ата-энелерди коркутуп эле баягы болду, бул адам болбойт, аутизм болуп калды эле неметип берет экен. Бул андай болбойт. Иншалла. Инсан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, боюнда бар аялды көзүң карегиндей карагыла, кичинекей наристени көзүң карегиндей карагыла. Ошон үчүн бизде кыргыздарда салт болуп калган. 40 кылыгы чыкмайынча баланы көрсөтпөйт. Көрдүңүзбү? Бул жөн асмандан түшүп калган эмес. Бул динден алынган. Биздин ата бабалар өтө көрөгөч, акылдуу болгон. 40 кылыгы чыкканча баланын немеси жок болот, энергиясы, сырткы аурасы. Бирөө карап койсо эле болду, ал көзүгө ооруп кала берет, назар түшүп. Жүк бала кусуп кыйналып калат, температура болуп. Ошону көрсөткөн эмес. 40 күндөн турулат бала, машалла, анын акырынан анан ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кичинекей балдарына дем салчу дайыма. Дайыма дем салчу. Кана бизде дем салгандар? Салбайт да. Өзүбүзгө салбайбыз. Адам өзүнө салбайт, баласы эмес. Анан кийин мындайча эмне үчүн андай нерсе? Куранга болгон маани жок. Анткени Куранга болгон маани, ишенич жок. Эми караңыз. Мына ошол аутизм менен ооруп, ЗПР менен ооруп сүйлөбөй калат. Жаш бала бизге алып келишет. Мен балам 2 жашынан сүйлөп баштады эле, андан кийин деле кайра 4кө чыгып сүйлөбөй калды депчи. Чочуду эле деп. Ошол кичинекей бала жаш кезинде чочуйт. Аял киши боюнда барына катуу чочуйт, бала азап берет уже. Ички дүйнөсүндө. Ошон үчүн чочутпаш керек болот. Аял затын билесизби? Илгертен эле боюнда бар аял чочутпагыла дейт го. Ошол нерсе. Анан 2 эсе алсыз болот, жин шайтандар тийишкенге аябай мүмкүнчүлүк жаралат. Төрөттөн кийин көп аялдар эпкиндеп да ооруп калышат. Көзүнө көрүнүп, мындай акыл эси кетип, эпкиндеп. Ошол учурда дагы дем салыш керек болот. Анан кичинекей жаш балдарга сүйлөбөй калат, кулагы укпай калат. Баягы баспай калган баланы алып келишти, ошо чочугандан кийин баспай калган. Анан азыр альхамдулилля дем салып атып, жакшы болуп кетти. Көзү көрбөй калат, сүйлөбөй калат, мээси, иштөөсү кечигип, развитие аябай артка тартылат. Бул эмне? Баланын кичинекей кезинде катуу чочуйт, ата-эне байкабай калат. Катуу чочуйт. Мына бүгүн бирөөнү алып келишти. 4 жашына чейин ыйлаптыр, Алла. 4 жашына чейин.
күнүнө кечин ыйлайт дейт да. Чоочуп ыйлайт дейт. А эмнеге дем салдырбайсың? Эмнеге дем салдырып алып келбейсиң? Мисалы. Бала уже ооруп калды ал нерсе менен күчөп. Бала уже сүйлөбөй калган. Сүйлөчкөн мында. Анан бул учурларда балага дем салынат. Аябай катуу, күчтүү басып дем салынып туруп, анан кийин биз ошол жанагы баланы дарылап, баягы Тоха сүрөсүндө да бул дагы, Тоха сүрөсүндө тили буулуп калган деп айтылат да. Буулуп калган тилимди бошот деген дуа бар. Ошол дуаны окуп, аятты окуп, баланын оозуна түкүрүп, ата эне эмне кылат? Дем салат. Баланын сүйлөп кетишине. Же дем салынган суу менен неме кылат, же натуральный замзам суу менен окуп баланы тез арада сүйлөткөнгө аракет кылыш керек болот. Көрдүңүзбү? Бул ошол баланын чоочуп калганын кесепетинен ата эне карабаганынан бала эмне кылат? Развитиясы кечигет. Аябай кечигет. Азыр ошондой балдар аябай көбөйдү. Мунун бир эле себеби ата эне балага дем салбайт. Ата эне баланы карабайт. Ар ким өзүнүн баягы көп тирилик оокаты менен ата энеси эртең кечки жумушта, бала садикте чарчап келип жатып алышат, болду. Эртең менен алып барып садикке таштап коет. Кандай тарбиялап атат билбейсиң. Жумушта кайрылып келип таштап коет. Эми көп тирилик, бирок учурларда урматтуу бир туугандар, бала чочуп калышы мүмкүн. Ошонун кесепетинен дагы ушундай оорулар азыр негедир көбөйдү. Бул деген сөз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айткан, жин шейтандар балдарыңарга сырттан жеткирет. Көзүнө көрүнүп, чоочуп ушинтип калат. Ошол учурда келип тийишип турат. Анан мен көпчүлүк ата энеден сурайм, балаңыз көзүн жумуп алып ачпай ыйлай береби дейм. Ооба дейт. Көзүн жумуп алып ачпай ыйлай берет. Ошол учурда баланын албарсы басып жин тийишип аткан болот. Бала көзүн ача албай ыйлайт. Дароо дем салдырып айыктырышыбыз керек да. Дароо. Ошол бала дальнейшем ооруп калбаш үчүн. Же аутизм деген балдардын жаш кезинде мисалы үчүн бир бурчту карап өзү менен өзү күлүп, ушинтип калганда учурлар көп да мисалы үчүн. Ооба. Бул аутизм негизи башка оору. Бул бирок эми азыр ошентип айтып аткан. Ошондой диагноз коюп атышат да. Азыр ошол бала ЗПР болуп калат. Задержки речи, ошол задержка болуп калат угуу боюнча, көрүү боюнча, акылын өсүшү боюнча, кээ бир баспай калат, айтып атпаймынбы, тамак жебей калат. Канчасы балдар тамак жебей калып атат да. Ишенесизби? Мага алып келишет да, 1 ай, 2 ай, 3 айдан бери тамак жейбейт депчи. Баласы вообще артап болбой калган. Бала кургап калат да. Анан биз окуп, бала уже күчөп калган. Анан биз бир нече күн окуйбуз. Аябай окуп, баланы текшерип, окуп отуруп, баягы Кур'ан аят ачып отуруп, анан балам аппетит ачылды, тамак жеп калды, балам маанайы ачылып калды, балам ойноп калды, балам жүгүрүп калды, машалла деп канча деп мына Instagram, TikTok'тордо бизге мына киргизип атпайлыбы? Канчасы бата берип кетип атат, ыраазычылык айтып кетип атат. Мен айтам, бизде неме? Аллах Кур'анда 5 жерде Кур'андын кайра тасдиктап, эй мусулмандар, бул Кур'ан шыпа силерге. Эй мусулмандар, бул худан лил муттакин. Же болсо худан лин нас. Адамдарга, такваларга туура жол. Ва рахматул лил муъминин, жашооңорго бул мээрим алып келет, мээрим төгөт, береке алып келет деп Аллах 5 жерде тастыктап атса дагы инсандар маани бербеген үчүн Кур'анга дем салбайт. Кантип эле деп таң калышат. Көрдүңүзбү? Аллах өзүнүн кереметин көрсөтүп атат, машалла. Бизге кандай болуп көрбөгөндөй оорулар келип, Аллах таалам ошо өзүнүн Кур'ан касиеттүү аяттары менен. Мисалы, мен азыр айтып кетейин, эсиме келгенде, мен жана айттым го, ар бир сүрө, ар бир аятты мынча жолу окусаң, бир ооруга шыпа, тиги ооруга шыпа депчи. Мисалы, хасат менен ооруп калган инсандар бар. Көз тийип ооруп калгандар бар. Назар түшүп катуу, аябай. Жана ич ооруп, катуу ооруп калган инсандар бар. Башкача бир. Буларга анан баш ооруп. Буларга эмне кылынат? Буга, мисалы үчүн, мунун ичинде суу барбы? Суу бар экен, Мындай сууну кармайт. Же рукыячы адам келип дем салат. Же бул адам өзү күчтүү билсе, рукыяны же ошол рукыяттан өзүн кармап, бир колуна кармап, мындай кылып туруп дем салат.
ооруган жерин басат. Кайсы жер ооруса, бул мен бир эле отрывогун айтып кетейин, макулбу? Мисалы кайсы жер ооруду? Көкүрөгү, ичи, мисалы башы кармайт, сууну кармайт. Анан Суратул Фатиха. Кайра эле баягы Фатиха сүрөсү башалла. Фатиха сүрөсү биз айттык го. Шыпа депчи. Башын кармап туруп 7 жолу окуйт экен да. 7 жолу окуйт. Үйлөйт сууга. Деп. Андан кийин Фатиха сүрөсүн окугандан кийин Ниса сүрөсүндө айтылат бир аят. Ам яхсудуна нас аля ма атамуллах деген аят бар. Ошол аятты окуп 7 жолу окуйт экен да. Ошо ооруган жерге кармап. 7 жолу. Андан кийин Нахл сүрөсүндө, Арла сүрөсүндө жанагы Алла таалам арыга буйрук берет де, ары аниттахиди минал жибали буюта ва минаш шажари ва мимма яришун. Кудай таалам буйрук берип атат, ары сен адамдар салган үйлөрдөн, тоо тастардан үй сал өзүңө деп. Андан кийин тума кули мин кули тамарат деп бул аят уланып кетет. Шифа жөнүндө ушул аятты 7 жолу окуш керек экен Арла сүрөсүндө. Андан кийин Кахф сүрөсүндө момун мусулмандарга бул китепти мен шифа кылып түшүрдүм. Жашоо турмуштары мээрим деп туруп 7 жолу окуш керек экен. Көрдүңүзбү? Мында 7 жолу. Андан кийин жер титирөө сүрөсүн. Зилзала сүрөсүн. Муну 7 жолу окуш керек экен да. Ооруган жерге басып. Андан кийин Ихлас Фалакнастарды 7 жолдан. 7 жолдан окуп туруп сууга дем салынат экен. Андан кийин суудан ичип туруп, анан ошо ооруган жерин кармап туруп, анан атайын бир зикир бар экен. Аузу биллахи би'иззатихи ва кудратихи мин шарри ма аджид ва ахидир деген зикир бар, дуа. Ушуну окуп 7 жолу. Анан кийин суудан ичиш керек экен да. Ушуну 2 күндөн 7 күнгө чейин эртең менен кечинде кайталаш керек экен. Ошондо анан башы, ичи, ооруган жери толугу менен экен, машалла. Хасаттан айрылат. Бул оорусун айтып атам. Оорудан. Ооруп аткан жер. Анткени көз жүгүп да ооруп калышы мүмкүн да. Көз тийип. Экинчи касиети бул хасаттан. Көрө албастыктан. Аллах таалам сизди көрө албастыктан сактайт экен да. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн бул эми мен Курандагы баягы тандалынган аяттардан кайсыл сүрө, кайсыл аят эмне ооруга шыпа экенине мен кичине бир мисал кылып айтып кеттим да. Бирок буга окшогон дагы толтура Куранда касиеттер бар да. Кайсы сүрөнү мисалы Мутаффифи сүрөсүндө, жанагы Мариям сүрөсүндөгүдөй эле Мутаффифи сүрөсүндө дагы бир аят бар да, 3 аят бар. Бул жерде дагы бейиш сүрөттөлөт. Бирок мына ошол аялы менен күйөөсү экөөнүн ортосундагы сүйүү махаббат, биринчи билесизби, аялыңыз менен жаңы таанышканда сүйүү махаббатыңыз күчөп, биринчи встреча, жолугушуу барбы? Ошол нерсе муну бабочки в животе деп коюшат го жаштар. Муну өмүр өткүчө ушул картина, ушул окуя дайыма кайталанып жүрүшүн өмүр өткүчө ушул аяттарды окуш керек экен да. Экөөнүн ортосуна сүйүү махаббаты биринчи күндөгүдөй дайыма курчуп турат экен да, машаллах. Көрдүңүзбү? Эми айта берсе өтө көп. Мисалы үчүн Фалак сүрөсүн биз айтабыз дайыма, жанагы көрө албаган ичи тар адамдар үчүн, анан дубаланган сыйкырга каршы. Баягы Омин шари хасидин да хасат дейт го, ичи тар. Бул жерде дагы ошол жанагы сүрөлөрдү айтып атпаймынбы? Көрө албас адам душмандардан сактайт депчи. Ушул сүрөнү дагы ким окуп жүрө турган болсо, Алла таалам ички дүйнөсү өлүп калган адамдар бар да. Ал инсанга сенчи 20 асабына салып берип койсоң дагы, падат этип койсоң да баары сени көрө албайт алчы. Анткени сага болгон ичи өлүп калган. Ошон үчүн Кудай таалам ошол адамдарды не кылып коет экен? Батыш менен чыгыштын ортосу кандай чексиз аралык болсо, сизден өзү эле алыстатып коет экен да. Ал адамдар өзүнүн чыныгы жүзүн көрсөтөт экен, бол жашоодо. Анын ким кандай акмак экенин түшүндүңүз да. Болду. Экинчи мамиле кылбайсыз да. Машалла. Аллах таалам чыныгы жүзүн көрсөттү. Ошон үчүн бул Куран аяттары өтө маанилүү. Мисалы, Ясин сүрөсүндө бир аят бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол аятты окуп туруп чыкканда, пайгамбарды өлтүрөбүз деген дин душмандары пайгамбардын сирасында, окуясында уктап алышат. Сыртта күтүп атканда, азыр пайгамбар эшиктен чыкса, эшигин ачканда найза менен саягып өлтүрөбүз деп. Толтура душмандар күтүп аткан.
ар бир уруудан бирден мүчө күч чыгышы керек эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ушул аятты окуду Ясин сүрөсүндө. Баары уктап калышты. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи качып кетип калды Мединага. Бул аятты биз азыр окуй турган болсок, бизге таасир этеби? Анткени биз ишенбейбиз да. Бул аятка биз ишенбейбиз. Жүрөгү ишениш керек. Жүрөгү Курандын акыйкат китеби экенине, Курандын бул шыпа экенине, Курандын бул дүйнөдө Аллах Тааланын эң акыркы аят экенине биз баардыгыбыз менен катуу ынанышыбыз керек. Шыпа. Бул ыйык Куран. Мына бизге толтура врачтар келет. Врачтар. Аябай көп келет. Ошол эле медсестралар, врачтар, ошол эле баардыгы эмнеге? Врачтар өзүлөрү жөнөтөт барып рукуячы адамдарга дем салдырчы. Что-то сеники медицинский эмес. Туура, медициналык жактан ооруп калсаңыз, медицинага барып дарыланыш керек. Мына мен баарын айтат элем. Ким медициналык жактан ооруп калса, медициналык дарылансын. Ошол врачтардан, күчтүү мен деген профессионал врачтардан, практиканы жакшы билген врачтардан дарылансын. Руханий жан дүйнө, сыйкыр, көз, мына ушул нерседен ооруп кала турган болсо, жин шайтан, анда медицина аяктан эске жардам бербейт. Медицина аяктан эске жардам бербейт. Сиз төлүккө Куран менен аябыз. Ошон үчүн иншаллах эки жактан да ден соолукту мыкты кылыш үчүн өлөйүн деп калганда барбай, өзүнүн ысыгында барыш керек. Көрдүңүзбү? Мисалы, кээ биркилер айтат, сен намаз окуп жүрөсүңбү? Намаз окуп жүрсөң болду, ошол сени сактайт. Туура. Ал сиз ооруганга чейин. Сиз ооруп калгандан кийин кыйын болот бул нерсе. Анткени бизге намаз окуган таксырлар, намаз окуган эже карындаштар канчасы келип атат. Ошол эле мен намазыма катуу күчтүү болчумун, мен иманга катуу күчтүү болчумун, бүт иманым сынды, намазым сынды, бүт калтырып койдум намазымды, вообще бүт назат кетип атат деген канча? Бул эмне? Ошол күчү жетпей калат да. Демек, Куран менен айыгыш керек болот да, руханий жан дүйнөдө. Медицина да ошондой. Алдын ала иммунитети көтөр деп, сизге дары-дармек, күчтүү витаминдерди жеп жүрөсүз, күчтүү тамактарды иштейт. Бирок ооруп калгандан кийин сиз өзүңүздү айыктыра албайсыз да. Сиз врачка барасыз. Бул да ошондой. Бул руханий жан дүйнөдөн ооруп калгандан кийин адам өзүн айыктыра албайт. Пайгамбарыбыз алейхисаламга Жибрейил алейхисалам келип дем салып атат. Айыктырып атат, көрдүңүзбү? Демек, ошол периште көрсөттү Курандын кандай күчтүү шыпа экенин. Сыйкырды кандай жок. Ыйык Куран касиеттерин караңыз, аяттарын. Бир дагы медицина жардам бере албайт, эч ким айыктыра албайт, эч ким далил кыла албайт, далил тыянак чыгара албайт, бирок Куран далилдеп берип атат. Анын ичинде сыйкыр. Куран далилдеп берип атат, анын ичинде жин отур. Куран далилдеп берип атат, ага жин илишкен. Куран аяттары далилдеп берип атат. Анда эмне отурат? Анан ал ошентип дем салдырып атып, ичиндеги сыйкырды, көзгө көрүнбөгөн сыйкырды, жиндердин күчтүү сыйкырын Куран не кылып атат? Күйгүзүп жок кылып жиберип атат. Курандын күчүн караңыз, сыйкырын, Курандын касиетин, машалла. Кандай бул? Ага кандай таасир бар? Ичине жин кирип кетсе, жин окуа мен күйүп атам, өлүп каламаз деп чыгып кетет. Кандай бул ага таасир берет Куран аяттары? Чоң керемет да. Ойлонуш керек. Лааллакум таакилун, балким ой жүгүртөсүңөр деп Аллах Куранда айтып атат. Ошон үчүн бул Курандын касиеттери өтө чоң. Эгерде кайсыл бир инсан медициналык жактан ооруп калса, медицинага барып, бир жерине сук тип калышы мүмкүн, грипп болуп калышы мүмкүн, же бир жерин сындырып алышы мүмкүн, туурабы, гипс деп, бул медициналык жактан дарыланат. Же операция кылышы мүмкүн. Бирок руханий жан дүйнө менен ооруп кала турган болсо, анда сөзсүз түрдө тез аранын ичинде мына ошол дем салдырып айыкканы ал өзүнүн жашоосуна карай керек болот да. Чөнтө мага көп келет. Мен балам чочуп калды, бирок өзүм дем салсам да өтпөй калды депчи. Чөнтү өзүм дем салсам да болбой калды деп. Анткени касапчы эмне деп койду, бөдөнө сойсо да касап сөйсүн дейт, туурабы? Бөдөнө союп коюш оңой эле. Бирок аны билген адам сөйсө, машаллах өзүн ошол бул жөн эле нерсе эмес да. Ошол сиз дем салганды билесиз. Бирок балаңыз бизде көп ата-энелер кайрылат. Дем салсак дагы болбой атат. Күнү түн дем салып атам, болбой атат балам. Кайра огуш бетер жаман болуп атат деп көтөрүп келишет. Анан биз өзүбүздүн жол жобосу менен, тартип менен айыктырып, аяттар бар да атайын сындыруучу. Ошолорду окуп неметкенден кийин, машалла болду, бала бир нече күндө уже бутуна туруп сонун болуп кетет да. Канча ден ата-энелер машалла өзүнүн батасын берип атат, Курандын кереметин көрүп атат. Бул өзүнчө бир ыйык Куран касиеттери да.
Машалла, Алла разы болсун. Эми берүүбүздүн акырында сизден суранып кетмекчимин, көрүүчүлөргө дагы кызыктуу мындай ушундай болуп аяктаса да, мисалы эли журтубузда тынччылык болуш үчүн балким Фатиха сүрөсүн кыскача окуп берип туруп анан дуа кылып берсеңиз. Машалла. Макул. Окуп берели. Баягы Фатихадан кийин, Курандан кийин дуа кабыл болот дейт го. Ошо дуа кылып, элибизге жерибизге мына Рамазан айлары келатат. Өлбөгөн жанга жаз келди дейт. Биздин баягы илгери апаларыбыз айтчу эле. Жаз айлары да, жаз мезгилдери да келатат, машалла. Элибизде тынчтык болсун, амандык болсун. Ыйман менен жашаган Кудай деген элди Кудай там ур калтырбайт, иншаллах. Кудай ыйлап жашай берели бардыгыбызчы. Азыр ушу биз Фатиха сүрөсүн окуп берели анда. Иншаллах Кудай буйрса, анан бата кылып, ошо менен жыйынтыктайбыз. Негизи эле ыйык Куран касиеттеринде көптөгөн сырлар бар, аяттар бар. Аябай ар бир аят эмнеге окулат, кандай. Эми анын баарын эртеден кечке айтып отуруш керек болот да. Анан ошого биз кыскача биз айтып берели деп чечтик. Элдер билсин да. Куран эмнеге түшүрүлгөн, аят эмнеге түшүрүлгөн. Куран бул жашоо. Курандын ичинде тозок бейиш айтылды. Асман жер айтылды. 8 асман айтылды. Баардык жылдыздар айтылды. Жин шайтандардын ааламы айтылды. Адамдардын ааламы, жаныбарлардын ааламы, периштелердин ааламы, бизге чейинки окуя, адам ата жарал электе окуя. Көрдүңүзбү? Бизден кийин эмне болот? Алдыда эмне күтүп турат? Акыретте кандай жашоо болот? Бүт баардыгын камтыган китеп да, караңыз. Эмне деген керемет да. Машалла. Ошого дайыма Куран окуп жүрөлү. Фатиха сүрөсүн иншалла окуп, анан жыйынтыктайлы, жакшы. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sadaqallahul azim. Амин. Алла Таалам ошол окулган ыйык Куран аяттарын урматтап, Кудай Таалам элибизге, жерибизге ыйман, ынтымак, беремдик, жакшылыкты насип этсин. Ар кандай балээ кырсыктардан, асмандан келген, жерден, туш тараптан келген баардык бөөдө кайгыдан, апаат кырсыктардан, туш тараптан келген ар кандай душмандардан, согуштардан, жамандыктардан, жана ошондой эле өздөн чыккан жат жаман дейт, мына ошол ички душмандардан Кудай Таалам сактаган болсун. Алла Таалам жин шайтандардан сактаган болсун. Алла Таалам элибизге, жерибизге өзүнүн ыйман нурун дагы бекемдеп бизге жаадырган болсун. Ырыскысын берсин. Алла Таалам берекесин берсин. Аллах Таалам тынчтык өкүмүн бизге насип этсин. Алла Таалам ушул ыйман менен мына ушул убакытка чейин кандай жашап келген болсок, дагы мындан дагы бир гана байлык менен эмес, ыйман менен Кудай Таалам элибизге жакшылыктар насип этсин. Ар бир руханий жан дүйнөгө, ар бир үй бүлөгө ыйман нуру кирмейинче бактылуу болбойт. Мына ушул ыйман нурун биздин Кудай Таалам биздин кыргыз элибизге насип этти. Ушул элибиз, жерибиз ушул ыйман менен бактылуу болсун иншалла. Алла Тааламдан көп дуа кылалы, Алладан сурайлы. Алла Таалам сурагыла, мен сурооңорго, дубаңарга жооп берем дейт. Алла Таалам ар бир элибизде, жерибиздеги ар бир үй бүлөдөн бирден
Алла таалам жок дегенде ошол Куран жаттаган хафиздерден чыгышын Кудай таала насип этсин. Ар бир үй бүлөдөн ошо элибизге, жерибизге бир гана пайдасын алып келген жакшы уул кыз перзенттер тарбияланып, өсүп чоңоюшун Кудайым насип этсин. Алла таалам дуабызды кабыл кылсын. Рамазан айын аман эсен өткөрүп, Рамазан айында көп тилектерди Кудайдан сурап, аман эсен өткөрүп, кийинки Рамазандарга дагы Кудай таалам сак саламат аман эсен жетишибизди насип этсин. Алла таалам баардыгыбызга ыйман берсин. Ва саллаллаху аля набийи Мухаммади ва алейхи ва сахби. Ва саллама таслиман катиран би рахматика архамар. Саламатта тургула. Жаңыдан көрүшкөнчө биз менен бул лайкты басып, бөлүшкөнү унутпагыла.